Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Элибизде маңдайга жазганын көрөсүн деген накыл сөздөр бар. Ошондуктан ар бирибиздин маңдайыбызга ар кандай сыноолор жазылып, кээ бирибиз андан ийгиликтүү өтүп жеңип чыкса, арабызда сыноого сынып калгандар дагы аз эмес. Бүгүн ошондой катаал сыноого учураган жаш баланын окуясын көрөлү. Балким арабызда ден соолугу мыкты болуп туруп дагы деле шүгүр кылбай жаткандар болсо, бир аз дагы сабак болор. Анда достор, акырындан тасмага өтсөк. Да мне их уже кучу сделали. Теперь я уже почти красавчик. Тасманын башында кичинекей Оги Болман деген 5-класска бара турган баланы көрөбүз. Ал башына космонавттардын каскасын кийип алып эле секирип ойноп жаткан. Анда Оги өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып бере баштайт. Анын атасы, апасы жана өзүнүн чоң эжеси бар эле. Огинин башынан өткөн окуя анын төрөлүшүнөн эле башталган. Анткени ал төрөлгөндө эле түрү бир аз суугураак болуп, анын өмүрүн сактап калыш үчүн дем алдыруучу аппараттарды колдонуп, бетин болсо 27 жолу операция жасашыптыр. Бирок канчалык аракет кылбасын, анын бет түзүлүшү жөнөкөй адамдарга окшошпой. Түрү бир аз суугураак болуп калгандыктан апасы аны мектепке бербей үйүндө өзү окутуп жүрчү. Анан да Оги көчөгө чыкканда башындагы каскасын такыр чеччү эмес. Бирок апасы менен атасы көп ойлонуп, Огини каршы болгонуна карабай эле аны мектепке берүүнү чечишет. Ошентип Огини апасы мектепке алып барып, мектептин директору Ташма менен сүйлөшүп, ал окуй турган класстан 3 баланы алып келип дароо эле тааныштыра баштайт. Алардын биринчиси Джек, экинчиси Джулиан, үчүнчүсү Шарлотта эле. Анда Огинин жүзүн көргөн балдардын бетинен түшүнүксүз бир эмоциялар чыгып жатканда байкалып калды окшойт. Бирок кантсе да Оги мындай нерсени көп жолу көргөндүктөн ал бул нерсеге башында эле ооруткан жок. Ошентип анын келечектеги классташтары мектепти көрсөтүп жатып, арасынан Джулиан каарманыбызды бир аз кемсинте баштайт. Сени үйүңдө апаң окуткан экен, эми сен мектепте окуй аласыңбы, окуй албайсыңбы билбеймин. Бул жакта үйдөгүдөй болбойт, сабактар бир аз татаалыраак десе, каарманыбыз дагы жөнөкөй бала эмес экен. Анткени ал Джулиандын бир-эки сөзүнөн каталарды таап, сен тамгаларды туура эмес айтып жатасың деп өчүрүп коет. Үйүнө келген каарманыбыздын ата-энеси сен мектепке барганга даярсыңбы десем, Оги аларга жооп берип, мен өзүмдүн түрүмдөн бир аз уяламын. Бирок мектепке барышым керек, анткени мага жаңы мугалимдер керек го. Мен сизден акылдуу болуп кеттим, мага сизден башка мугалимдер керек да деп эле апасына тийишип, ошол жерде бактылуулук мүнөттөрдү өткөрө башташат. Дальше отцам запрещено. Приходить с родителями считается не круто. Эртеси күнү үй бүлө биригип алып баласын биринчи жолу мектепке узатышты. Анда Огинин атасы менен апасы аябай кабатыр болуп, эми балабызды кемсинтишпесе экен, баардыгы жакшы болуп, окуучуларга көнүп кетсе экен деген үмүттө эле анын артынан узатып калып кетишет. Оги каскасы жок жүргөндө аны баардыгы карай бергендиктен ал өзүнүн мээсинде космонавт элестетип, баардыгы аны карап суктанып жаткандай кыялдана берчү. Бирок чыныгы жашоо өтө бир татаал экенин баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан Огини класста кээ бири дароо эле кабыл алгандыгы менен, кээ бири аябай эле дагы деле анын жүзүнө таң калып, Джулиан болсо мактанганын койбой, анан дагы Огини ар кандай жол менен кемсинте баштайт. Түштөнүү учурунда анын жанына отурмуш болуп, сенин тамак жегениң мага жакпады, мен башкалар менен отурам деп аны шылдыңдап кетип калып, жада калса Огинин чачына дагы тийише баштайт. Анда сабактан чыккан Огинин апасы тосуп алып, анын көңүлү жок экенин дароо эле байкап калды окшойт. Үйүнө барган Оги узун чачын жинигелип кыркып салып, кечки тамак учурунда ата-энеси менен такыр сүйлөшпөй дагы коет. Анда атасы менен апасы эмне деп сөз башташын билбей ар башка сөздөрдү сүйлөп, бир кезде Огиден сенин күнүң кандай өттү? Балдар жакшы эле экен, көнүшүп бара жатасыңбы десе, Огинин жинигелип, менен ар нерсени сурай бербегилечи. Баары жакшы дедим го деп эле ал жерден кетип калат. Анда апасы Огинин бөлмөсүнө келип, тамактанып жатканда антип кетип калганың туура эмес. Жок дегенде оомин кылып, анан ордуңдан турбайсыңбы деп баласынын каскасын чечип эле аны менен сүйлөшө баштады. Көрсө Оги мектепте болгон окуялардан кайгыга батып эле ыйлай баштаган экен. Мен эмнеге мынчалык түрүм суук, мектепте мени менен эч ким сүйлөшкүсү деле келбей жатат. Эми өмүр бою ушундай болобу десе, апасы ага жакшы сөздөрдү айтып, балам, ар бирибиздин жүзүбүздө ар кандай тактар бар. Мисалы, сенин ар бир операцияңда мен ойлонуп жүзүмдө ар кандай тырыштар пайда болду. Бирок жүрөгүм баардыгы жакшы болушуна ишенип ар дайым жол көрсөтүп жүрөт. Сабыр кылсаң бүт нерсе жолуна түшөт деп эле баласын сооротуп, атасы келип калса, бирок башымдагы ак чачтар атаңдын айынан болгон деп эле тамашалап коет. Биз мындан соң Огинин эжесинин аты Вия экенин көрөбүз. Бул убакта Вия өзүнүн окуяларын айта баштайт. Мен үй бүлөм кандай болбосун, аларды өтө катуу жакшы көрөм. Эним Огини да жакшы көрүп, анын ар бир операциясына катышып, апам мени жакшы кызсың деп эле ар дайым мактай берет. Бирок мен ушул убакытка чейин унчукпай келген ичимдеги сырым бар. Үй бүлөм ар дайым Огинин айланасында жүргөндүгү үчүн мага такыр эле көңүл бурушпайт. Ошондуктан жалгыз курбу кызым Миранда менен жүрөм деп ошол курбу кызына жолугуп калса, ал дагы көптөн бери Вияга байланышка чыкпай аны менен алыстап кеткен эле. Көрсө Миранда дагы башка курбу кыздарды таап алган экен. Анда бул нерсеге бир аз капа болуп турган Виянын жанына Джастин деген бала келип калат. Көрсө ал бул мектепке жаңы келип актерлук курска
курска жазылайын деп жаткан экен. Анда экөө ошол жерде таанышып калып, Вия Джастиндин аябай шайыр экенин көрүп, ал дагы жашоомдо бир нерсени өзгөртсөм окшойт деп эле актерлук курска жазылып алды. Анан да Виянын айтымында апасы Оги төрөлгөндөн кийин көптөгөн алдына койгон ишмерчимдерин жокко чыгарып, мыкты сүрөт тартканына карабай ал нерсесин дагы таштап, көңүлүнүн баардыгын Огиге буруп, ошону гана карап жүрөт экен. Бир күнү жанагы актерлук курс башталып, Вия ал жерге келсе, Миранда дагы жазылып актерлук курска катыша баштаптыр. Биз мындан соң Огинин мектепте өтө бир жакшы окуп жатканын көрөбүз. Көрсө аны буга чейин үйүндө апасы окутканы менен сабакка жакшы көңүл буруп, көп нерсени классташтарына караганда жакшы билет экен. Ошондой күндөрдүн биринде текшерүү иши болуп калып, ал берилген тапшырманы дароо эле бүтүрүп, андан алыс эмес олтурган Джек анча билбей жатканын байкайт да ага дароо эле жардам бере баштайт. Тамактануу учурунда Джек Огиге ыраазычылыгын билдирейин деп анын жанына олтуруп алып тамактанып, экөө бири-бири менен сүйлөшүп атып эле дос болуп да калышты окшойт. Анда Оги Джекке: "Сен менин үйүмө келсең болот, мен сага сабактан кийин жардам бергенге даярмын. Үйдө ойной тургандагы нерселерим бар" десе, Джек дароо эле макул болуп, сабактан кийин досу менен чыгып келе жатканын көргөн Огинин апасы өзүнүн көзүнө ишенбей, бул нерсеге жүрөгү жылып, көзүнөн дагы бир аз жаш тегеренип кетти. А может быть, музей? Держи себя в руках. Биз мындан соң кайрадан Вияга өтөбүз. Ал актерлук курска барган сайын Джастин менен мамилеси бекемделип, Джастин ага аябай эле жылуу мамиле кыла берет. Анда Вия Джастинге: "Сен эмнеге мага мынчалык жылуу мамиле кылып жатасың? Мен түшүнбөй жатам" десе, Джастин ага карап: "Сен үйдө жалгыз бала окшойсуң. Сен өзүңдүн алып жүрүшүңө караганда үйдө жалгыз бала окшойсуң. Мен дагы үйдө жалгыз баламын. Ошондуктан экөөбүз ар дайым чогуу болушубуз керек" деп коет. Виянын тайенеси көрсө, буга чейин каза болуп калган экен. Анда Вия жалгызсыраган кезде тайенесине барып, аны менен чогуу олтуруп, анын сөздөрүн угуп ар дайым күч-кубат алып турчу. Бирок ал өтүп кеткенден кийин ага эч ким көңүл бурбай, өзүн аябай эле жалгыз сезип, кээ бир учурда тайнеси менен олтурган жерлерге барып эстеп турат экен эле. Күндөрдүн биринде Хэллоуин майрамы келип калат. Бул майрамды Оги аябай жакшы көрөт экен, анткени ал көчөгө бет кабы жок чыкканда өзүнүн аябай эле уялып. Бирок бул майрамда элдин баары ар кандай бет каптарды кийгендиктен Оги аябай өзүн эркин алып жүрчү. Ал мектепке келсе, Джек башка балдар менен сүйлөшүп олтурган эле. Анда ал Огини шылыңдап, ал менин артымдан өзүнчө эле ээрчип жүрөт. Менин бирок андай бетим болгондо качан эле асынып алмак элем. Түрү болсо аябай суукко деп жатканын угуп калган Оги таарынып эле ал жерден үйүнө кетип калды. Ал бөлмөсүндө ыйлап ата-энесине дагы себебин айтпай олтурган кезде анын бөлмөсүнө Вия кирип: "Мен сени жакшы эле түшүнүп жатам. Мектепте ар кандай окуялар боло берет. Менин Миранда деген жалгыз курбу кызым бар эле, ошону билесиң го. Ал деле азыр мен менен достошпой калды, бирок мен ага көп деле капа болбодум. Анткени турмушуң эшик араба, туулдуң алдың балайге деген сөздү билемин. Ошондуктан сен көп эле көңүлүңдү түшүрө бербе, жүр майрамдап келели" деп эле инисин алып алып эшикке майрамдап кетишет. Ошентип Джек Огиге канчалык барганга аракет кылса дагы Оги аны такыр эле кабыл албай коет. Аларды алыстан байкап турган классташ кыздарынын бири Самар Огинин жанына барып: "Мен сен менен достошкум келет" десе, Огинин жини келип: "Менин жаныма келбей деле койсоңор болот. Мага бооруңарды оорутпай эле койгулачы. Силердин баардыгыңарга мектептин директору Ташман айткандыгы үчүн менин жаныма келип жатасыңар. Болбосо менин жаныма жакындамак эмессиңер" десе, Самар: "Мага Ташман эч нерсе деп айткан эмес. Мен болгону сен менен достошкум келет" деп Огинин көңүлүн алып аны менен достошуп алды. Биз мындан соң Джастин менен Вияны көрөбүз. Джастин жөнөкөй көрүнгөнү менен өтө бир аракетчил бала экен. Анткени ал Вияга жакындап, аны өпкөнгө дагы жетишип, жада калса Виянын апасы менен таанышып да калат. Пока Күндөрдүн биринде Виянын курбу кызы Миранда Огиге коңгуроо кылды. Көрсө ал Вия менен сүйлөшпөй калгандыгы менен аны аябай эле сагынып жатыптыр. Бирок өзү уялып бул нерсени Вияга айта албагандыктан Оги аркылуу айттырууну чечкен экен. Ошентип биз Миранданын да окуясын уга баштайбыз. Алар Вия экөө кичинекей кезинен бери курбу болуп чоңоюшуп, жанагы Оги кийип жүргөн космонавттардын баш кийимин дагы Миранда белек кылган экен. Бирок Миранданын атасы менен апасы ажырашып кетип, атасы башка аял алып алгандыктан мындай сыноону Миранда көтөрө албай жашоосунда бир нерсени өзгөртөйүн деп чечип, өзүн башкача алып жүрүп Вия менен дагы мамилесин үзүп алыптыр. Бирок бул кылган үчүн ичинен аябай эле өкүнүп жүрөт экен. Күндөрдүн биринде Джек ал менен жүргөн балдар аябай мактанчаак, жана башкаларды кемсиндип сүйлөгөнүн байкап, аларга бир аз көңүлү сууп калды окшойт. Ошондуктан ал мурдагыдай эле Оги менен достошконго аракет кылып, бир күнү Джулиан Оги жөнүндө жаман сөз сүйлөп койгондугу үчүн аны менен мушташып кетет. Анда мушташ жөнүндө директоруна түшүнүк кат жазса, директору мушташтын эмнеден чыкканын баардыгын түшүнүп, Джекти кечирип мектептен чыгарбай окуй беришине уруксат берет. Ошентип арадан убакыт өтүп, эки каарманыбыз компьютердик оюндарды ойноп жатып, бири-бирине кат жазып, Джек айткан сөздөрүнөн кечирим сурап, экөө жарашып алганга дагы жетишип калат. Кечинде болсо үй бүлө биригип алып мектептин окуучулары даярдаган театрга барышып, Вия катышкан спектакльди көргөнгө даярданып олтуруп калышкан. Ал пьесанын баш каарманын Миранда аткарыш керек эле. Бирок көрүүчүлөрдүн арасынан анын туугандарынын бирөөсү дагы келбегендиктен, ал Виянын ата-энесинин күтүп отургандыгын көрөт дагы башкы каармандыкты Вияга берип салат. Анда Вия: "Мен бул нерсеге даяр эмесмин го" дегенине карабай эле чыгарып жиберишти. Все происходит так быстро.
Мы не успеваем взглянуть друг на друга. Бирок кызыгы Вия ага берилген тапшырманы өтө бир мыкты деңгээлде аткарып, пьеса бүткөндөн кийин элдин бардыгы туруп алып кол чабышып, аткаруучулардын бардыгына ыраазы болушат. Ошентип каармандарыбыздын бардыгы кечинде Огинин үйүндө олтуруп алып майрандап жатышкан. Оги бир кезде туугандарына Джек Коко жасап жаткан проектти көрсөтөт. Көрсө буга чейин мектепте тапшырма берилгендей балдар эки-экиден бөлүнүп алып, ар кандай нерселерди жасашып көргөзмөгө чыгышмак экен. Анда бул жолу Джек менен Огинин жасаган нерсеси элдин бардыгына жагып, алар биринчи орунду алып, Джулиан досу экөө жасаган нерсеге эч ким көңүл бурбай, алар уят дагы болуп калышат. Бул окуядан кийин Джулиан Огиге дагы каршылыгын көрсөтүп, ар кандай сүрөттөрдү берип, анын колдон келгичейин көңүлүн түшүрүп уят караганга аракет кыла баштайт. Бирок мындай кылгандыгы мектептин директоруна жетип калып, Джулиандын ата-энесин чакырып келишет. Биз ушул жерде Джулиандын ата-энеси андай деле жакшы адам эмес экенин көрөбүз. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей Джулиан үйүндөгү мамилени көрүп, өзү дагы башка балдарды кемсинтип сүйлөй берет экен. Анткени анын ата-энеси баласынын кылгандыгы үчүн аны урушпай кайрадан бул туура эле кылып жатат да. Эми түрү суук деш керекте деп эле кайрадан Огини кемсинте башташат. Бирок Джулиандын жүзүнөн анын кылган ишине өкүнгөндүгү байкалып жатты окшойт. Ал кетээрдин алдында Ташманга мен чындыгында уялып жатам, мени кечирип коюңуз деп суранат. Ошентип мектептин окуучуларынын бардыгы Арслан бабка ойногону кетишип, Вия дагы жигити Джастин менен көңүл ачып, каармандарыбыздын ата-энеси өздөрүнө дагы убакыт бөлө баштайт. Көрсө баласы мектепке баргандан кийин өзүнө болгон убактысы көбөйгөн Огинин апасы көптөн бери жазам деп колу тийбей жүргөн диссертациясын дагы жазганга жетишиптир. Бул убакта токойдо ойноп жүргөн эки каарманыбызга чоң класстын балдары келип эле тийише баштайт. Оги жашоосунда көп ооругандыктан арык жана өзүнүн тең туштарына караганда кичинекей бала болчу. Анда Джек аны коргоп калайын десе, жанагы балдар Джекти түртүп жиберсе, Оги алсыздыгына карабай аркага кайтпай мушташканга даяр болуп калат. Бул убакта Джулиандын достору келип калып, каармандарыбызга жардам берип, Оги жанагы баланын бутуна кармап жыгытып жиберсе, Джек аны бастырат дагы качып кетип калышат. Бир аздан кийин анын артынан жардам берген балдар келсе, Джек аларга ыраазычылыгын билдирип, алар дагы Огиге сен эркек экенсиң, аркага кайткан жоксуң десе, мындай окуяда биринчи жолу болгон Оги катуу толкундангандыктан көзүнөн жаш агып ыйлап дагы жиберет. Эртеси каарманыбыз атасы менен костюм шымдарды кийип алышып, бул окуу жылы аяктагандыктан бүтүрүүчү кечеге жөнөп жатышкан. Анда атасы Огиге сен мени кечирип кой балам, сенин каскаңды мен бекитип койгонмун. Сен аны таппай көпкө кыйналдың окшойт, бирок аны сен ар дайым кийип жүрө бергендиктен мен ушул жолго бардым. Сен каскачан жүргөндө мен сенин жүзүңдү көрбөй калам да. Сен менин баламсың, мен сени ар дайым сагынам, көргүм келип турат. Ошондуктан каскаңды бекитип койгонмун деп бири-бирин кечиришти. 5-классты аяктоо кечесинде мектептин директору элдин алдына чыгып сөз баштайт. Биз жыл сайын мыкты окуучуга медаль берип турчу элек. Быйыл дагы арабызда өтө бир мыктысына берели деген ниетибиз бар. Ал үн сөзү жок эле өзүнүн сабырдуулугу жана аракетчилдиги менен көптөгөн балдарга таасир калтырды. Биз андан сабак алсак болот деп каарманыбыз Огини чакырат. И больше всех моя мама. За то, что не отступала. Никогда. Бир акылдуу адам бирөөнү жамандоодон мурда анын бут кийими менен 500 метр басып көр деп айткан экен. Анткени сен ал жашап жаткан жашоону көргөн жоксуң жана анын кандай маселелери бар экенин билбейсиң. Ошондуктан башка бирөөлөргө болгон сынды азайтып, мен ага кандай жардам бере алам деген ой менен жүрөлү. Достор, ошону менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасмадан кандай сабак алган болсоңуз оюңузду калтыра кетиңиз. Андыктан кийинки тасмага чейин көрүшкөнчө ден соолугуңузду жакшы карап, ар дайым жаныбызда жүргөн досторубузду сыйлай жүрөлү.